Саламатсыздар достор. Бүгүн биз такси киносун көргөн келдик. Жок, силер ойлогон такси эмес мына. Ушул такси. Башкы режиссер Айбек Бектемиров. Салам алейкум аке. Алейкум ассалам. Нан барбы? Бар. Жанры пока белгисиз. Себеп дегенде криминалбы, детективпи же ужаспы белгисиз болот мен үчүн. Ошон үчүн ушул суроону азыр Айбек Бектемиров байгебизден алабыз. Андан тышкары дагы башка көрүүчүлөрдөн ой пикирин дегеле Кыргызстанда комедиядан башка ушундай бир ужас десек болобу, ушундай жанрда кинону кандай кабыл алышат. Жүргүлө, кеттик. Жүрүңүздөр. Урматтуу көрүүчүлөр, жүргүлө. Жабык көрсөтүүгө кандай автоунаа менен келдиңиз? Hyundai Grand Euro менен келдим. Негизи өзүм машинамды жолго токтотуп, анан досум сапар менен чогуу келдим. Бир машина менен эле келели деп. Кайсыл машинаңызды токтотуп салдыңыз? Эме Mercedes Волчок. Такси. Таксинин модели кандай? Маркасы? Немен келдим? Ford Fox. Мен аккорд менен келдим. Аккорд? Кандай аккорд? Кандай аккорд? Модель ушул аккорд да. Аккорд RX 300 эмес, Жок, исполнительный продюсердин эмесимен. Машинасы менен. Lexus RX 470 На маршрутке. Кайсы маршрутка? 169. Это не шутки, мы встретились в маршрутке. Мен такси менен келдим. Кандай маркадагы? Яндекс такси. Яндекс такси. Машинанын маркасын билбейсиз? Hyundai Sonata Comfort. Жеңіл машина бе? Эмне машина, модель? 1 тонна. Марка? Седан. Седан. Ассаламу алейкум. Жөн эле чын эле айтсаңыз модель. Kia мен келдим. Kia 5 беле? K7. Маршрутка менен келдим. Канчанчы маршрутка? 341. Это не шутки, мы встретились в маршрутке. BMW. Эмес, сага. BMW канчасы? M5 эле карапайым мына. Жөнөкөй эле. Жөнөкөй эле. Жакшы, жакшы. Неме 470 Lexus эле. Эмес. Жөнөкөй эле. Жөнөкөй эле. Рахмат. Эл катары. Рахмат. Элдин баары 470 айдап калган. Эме Шумкардын машинасы менен келдим. Шумкар экенин машинасы. Mercedes. Мерседес эмне? Mercedes CLS банан. Модель маркасын билбейт экенмин, бирок троллейбус да. Троллейбус. Канчанчы троллейбус? 11-чи. Кайсы бир көрбөй эле кыскасы отуруп алып эле келе бердим. Рахмат. Автоунаа Honda Civic. Майбах менен реально эле Майбах менен келдим. Майбах кандай? Майбах билбейт экен может конечно. Майбах экенин билем да точно. Одиссей. Кинодон эмне күтүп атасыз? Айбек Байкин киносу. Негизи бул кинонун сценарий жазылып баштагандан бери билем. Көп нерсесин өзгөрттү. Айбек Байкин 3-чү киносу буюрса талкалайт. Айбек Байкин ийгилик. Ужастик күтүп атам. Мен ойлойм бул что-то необычное деп ойлойм. Бизге ужастик. Тедиги как называется? Машина. Машина, оформление аябай необычный, сонун болуп тур, креативно очень. Кинодон дагы ошондой үмүттөр бар. Кинодон азыр мен ушундай корком деп настрой коюп атам. Такси спайке бирөөлөрдү уруп, сөгүп, саап ушундай кылат го дейм, Ужас жанр болгондон кийин ойлонуп атам ошо. Коркуп, мындай башкача немелерди күтүп атам да, сезимдерди. Күлбөй эле коркуп чыгабыз. Мындай, жок мындай айтып беришкен буга чейинчи анан сценарийин айтпай тургулачы көргүм келип атат. Көрүп көрөйүн деп атам, кандай болуп калат деп. Ошо машинаны эмнеге сурап атасың? Кинодон жаңылык күтүп атабыз аябай. Чын айтсам, аябай балет этип атам бул кино үчүн. Айбек бул досубуздун бул 3-чү проекти буюрса, анан бир необычный форматта кылып тапкан окшойт. Ушул билбейм, если честно, мен жанагындай отрывок мисалы монтаж болуп атканда да көргөнгө возможность болду, бирок атайын барып көрбөй, ушул закрытый показдан көргөндөн көптү күтүп атам, чын айтсам. Кинодон трейлеринде кандай болсо ошондой эмеде күтүп атабыз. Трейлер мындай кызыктуу, жакшы бир эме калтырды, мындай впечатление орусча айтканда. Анан ошону эле күтүп атабыз. Негизи байкашыбызча сиз ыр тармакка аябай көп басым жасап эле, ырчы болуп эле, Мага эми тарым бар, өзүң кеттиң жаныман.
Ушундай болот эми киного көп чакырбаган адамдар ушинтип ар кайсы жумуш кылып кеткен. Киночуларга таарындым деп турдук. Жок, жакшы буюрса. Жакшы, ийгилик. Премьераңар кут болсун Айбек байка. Чоң рахмат. Деги эле мен башкы биринчи суроом жанр эмне? Көбүнчөсү айтып атат, ужас деп атат, детектив деп атат деги эле эмне жанр? 70% детектив, 20% триллер, 10% мистика. Эми ошол 10% мистика, 70% детектив деген идея кимге келди? Бектур Уйзбаев деген биздин командада бала бар. Ошол бул болгон окуя экен. Болгон окуяны бир жерден уккан экен. Келип туруп бир күнү мага айтты, Айбек байке ушундай окуя угуп калдым деп. Экөөбүз тең эле шок болуп, бир жума өзүбүзгө келе албай жүрүп, анан кийин ошону кино кылып чыгарабыз деп туруп, анан кийин экөөбүз жогу сценарий жазып, Бектур экөөбүз анан кийин ушун сиздерге тартылып аткан жүрүбүз. Өтө жакшы. Буга чейин сиз 2 кинокомедия менен элге чыккансыз. Үчүнчүсү бул жанр башкача. Сиз үчүн бул тасмадан кандай, мындай орусча айтканда опыт алдыңыз бул башкача жанрда? Бул триллер аябай эле оор экен. Чын-чынына келгенде бул баягы комедияда күлдүрүп динамиканы кармайсың го. Бул жерде поворотторду, бүт эме сюжетный линияларды продумовать этип чыгыш керек. Көрүүчүнү зериктирбеш үчүн. Ошон үчүн аябай кылдаттык менен мамиле кылып, калп айтпасам 11 ай даярдандык окшойт. Почти 1 жыл. 1 жыл даярданып, анан кийин ушул чыгып аткан түшүрүп. Мен Айбектин апасы болом. Жакшы. Уулуңуз жөнүндө 3 жакшы сөз айтып кетиңиз. 3 эмес да, канча болсо дагы. Айбек балама ден соолук каалайм биринчиден. Мынау чыгармачылык ишине ийгилик каалайм. Аллахым эки дүйнө бактылуулугун берсин. Мына шу киносу жакшы кинолордон болуп, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, тапкандары дайым жакшылык күндөргө, соопчулук иштериге буйрусун. Айбек балам, менин 5 балам бар. 3 уул, 2 кызым бар. Айбек балам бардыгы жакшы, Кудайга шүгүр. Балдарым Айбек балам өзгөчө. Кичипейил, немеси жакшы, мындай характерлери жакшы. Дайым күлүп жайнап, эч немесин билдирбейт да, дайым жакшылык жагын көрсөткөн жакшы балдардан деп ойлойм. Азамат сар ушундай сонун баланы тарбиялаган, силерге да ден соолук, узун өмүр. Рахмат балам, силерге да ишиңерге ийгилик, дайым жакшылык күндөрдө жүрө бергиле. Чоң рахмат. Бул негизи окуя жөнүндө, основано на реальных событиях. Ошол жөнүндө да айтып кетсеңиз. Бул элдин арасында аябай эле калың жайылган окуя экен. Угушубуз боюнча Калыс Ордо тарапта болгон экен бул окуя. Азыр мен ал окуяны айтсам, көрүүчүлөргө спойлер кылып коем. Ошон үчүн аябай эле кызыктуу окуя. Көрсөңөр башыңарды кармайсыңар деп ишенем да. Жок, кантип эле депчи. Биз да укканда ушинткенбиз. Анан кийин көркөмдөп, кооздоп, буюрса кээ бир жерлерин өзгөртүп, ушинтип кино кылып чыгардык буюрса. Мен сизди көп эле таанып калдым. Бирок биринчи жолу ушундай кычырап, үйлөнүп аткандай кийинип келип турсуз да. Бул киноңуз өзгөчө болгон үчүн өзүңүз да өзгөчө болуп келейин дедиңизби? Бул продюсерлердин кылганы дей эле. Продюсердин костюму. Жок, продюсерлер урушуп, дайыма эле футболка, толстовка кийип келесиң, мунусунда костюм кийип кел деди. Мен деп кийип келдик, ошондук Айбек киноңузга узун өмүр эң башкысы. Мен аябай 2 колдоп балейт этип атам силерге. Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. 1000% гарантия берем, кепилдик берем. Кинону көрсөңүздөр өкүнбөйсүздөр. Сөзсүз киного келиңиздер, такси киносуна келиңиздер. Өлө ошол сөздөн кийин өлө мощный кино көрүп атам байке. Чын. Чыдай буюрса. Рахмат. Кеттик.
Айке ушуларга коюп коебузбу? Жок эч нерсе. Сиз жеткенген кызды мен да жеткенгем. Ал сизге эмне дедилер айтыңызчы? Ал сөгүнүп сагынып түшүп дөңгөлөп туруп тепкилеп кирди. Ошол убакта мен машинанын эшигин ачып качып жөнөдүм. Качып баратканда аркамда карасам, айдоочу сөгүнүп сагынып бакырып аркама чуркап келатыптыр. Ал бир аз аксап басат экен. Алдымда карасам, Кайсы кой? Кой сеники эмесми? Жанам, жолда келатса бир кой жүйүптү сагып алганда эс жок экен. Жок, ал кой меники эмес. Ошо демеле. Кой үчүндө ушунча соолук эле. Азыр айтып коюң. Ол эле сонун болду. 1-2. Так, кеттик кино жөнүндө 1-2 сөз. Очень классный фильм. Крыша же Урсула. Каласына немисче. Очень классный фильм, мне очень понравилось. Такое душевное и новый жанр, кстати. А то в последнее время у нас одни комедии, а тут более уже пронзительные. Вот, мне очень понравилось, всем советую. Если эта история реально на реальных событиях, то это даже страшновато. Такси деген кино, таксист жөнүндө бул кино баягы мына жанр боюнча айтканда да, баягы беркинде баягы өтө бытовой кинолор көп дечи, бирок бул жанр, триллер жанрында бул кийинки мезгилдеги мыкты кинолордун катарына кошулат деп ишенем. Мындан кийинки ушул балдар, ушул команда тартса дагы бир ушундай триллерлер тарта баштаса, Кудай буйрса бир экинчи, үчүнчү иштеринде ошол Голливуддун деңгээлине жетип калат деп тилейли, каалайлы ошо. Айтканыңыз келсин. Рахмат. Экөөбүз эмеге түшпөдүк беле? Акчага. Ооба. Эстедиңби? Ооба, эстедим. Жакшы түреспи? Жакшы, мен баарына тартылып жүрбөйм азыр. Мен азыр эмеде билемди көрсөтүп атат го. Арчалдан деп. Рахмат. Рахмат. Кийин чакырып кой мени. Болду. Ужастарга катышам да мен. Премьера кут болсун. Ушул сценарийди сизге мисалы үчүн сунуш түшкөндө эмнеси менен сизди мындай өзүнө тартып алды, жактырды? Баягы банальный деп коет го. Ошондой нерсе жогураак болчу да сценарийде. Мен фильмди көргөн жокмун азыр. Мен спектакльден келип кечигип калдым. Фильмди көргөн жокмун. Кандай болду, эмне болду билбейм азыр. Эл кандай кабыл алды болду экен деп бир уйгу-туйгу болдум. Бирок сценарий аябай жакчу. Деги эле кандай болду иштеш? Айбек Бey менен. Команда өтө күчтүү дейин десем, өтө подготовкабыз жакшы болду. Себеп дегенде баягы мен профессионалдык тасмаларды иштеп жүрүп, подготовка кандай жүрөт, вообще бул сам процессти мен абдан жакшы билем да. Анан башында мен келгенде съемкага бир жума калган болчу. Мен биринчи бул проектке үн режиссер катары келгем. Андан кийин бизде деген баягы второй режиссерубуз өзгөрүп кетип, имеется в виду башка проектке кетип, себеп дегенде бизде жылып калган да срогубуз. Анан экинчи режиссерлукта колго алыңыз эже деп кайрылып калышты. Анан макул деп өзүмдүн баягы звук операторумду алып келдим. В целом абдан жакшы болду. Мен командага ыраазымын. Эң жакшы көргөн командам десем болот. Башында көп нерсени даярдап, мен өзүмдүн девизим бар: тяжело в учении, легко в бою деген. Анан ошону менен бирден бир күч менен аз уктасак дагы 12 күндүн ичинде
подготовканы күчтүү кылып сложно постановочный фильмди биз тарттык. Себеп дегенде бизде команда, дух, биз бир организм болуп кыймылдадык. Ошон үчүн бул нерсе баягы башында жакшы болгон нерсе акыр аягына чейин бул жакшы болот. Боло сценарий өзү да кызыктуу болчу. Сценарий деп кеттиңиз. Мисалы үчүн жаңы укканда ошол сценарийди окуганда сизди эмнеси менен өзүнө тартып алды? Кайсыл жери дегеле? Эң биринчи мен Бека менен таанышкан болчумун. Бека Уйзбаев, баягы аткаруучу продюсер, автор сценариялардын бири. Ушундай деп мага кыска эле айтты. Себеп дегенде мен да башка проект болчумун. Ал да убактысы тар болчу. Ушундай баягы кыз бар экен, таксисттер дегенде мен негизи өзүм ушундай баягы окуяларга кызыгам, жакынмын да. Анан жагып калып эле мен өзү проект тандап иштейм. Анан жакшы экен деп кызыгып мен дароо эле макул болгом. Мен укпап турмун негизи. Биринчи жолу ошол Айбек режиссер айтып бергенде, ушундай бар бекен деп, андан кийин мындай издеп сурап баштаганда мындай неме болдум да, уктум да көптөрдөнчү. Ооба болгон, мыякта болгон, тиякта болгон деп. Ана чын эле болгон окшойт деп ойлодум да. Байкашымча сиздин биринчи образыңыз опер катары, болду? Болгон буга чейин. Кайсыл? Унутуп калдым кайсы тасма. Деги эле ушул образга кандайдыр бир даярдануу болдубу же? Сөзсүз. Бул образды баягы сунуш түшүп, андан кийин даярданалы, мага мындай керек, мага тигиндей керек деп режиссер аябай суранган. Мен бул жерде кинодо бир постоянно кинолордо ушундай да, мен чачым бир опердикине окшошпой калып эле нервим качайган ошон болгон. Анткени мен госпроектте Дастан Жапар уулунда башкарманда ойноп аткам. Анан ошол менен параллельно тартылып калып, ал жакта чачым менен эле бул жака түшүп калдым да. Ошонусу кичине напрягает, а так жакшы. Раз, два, три, четыре, пять. Салам алейкум, байке. Тасма жөнүндө ой пикириңиз? Тасма эң жакшы деңгээлде, эң жакшы тартылган. Ошо ал жакта тартылган, бирок жана каармандар Өмүрбек Израилов, Жубайы менен жана ошондой эле биздин Актан агайыбыз мынакей мыкты, эң мыкты фильмдердин бири болду. Өнүгө берсин кыргыз киносу, өсө берсин. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Сиздерге ийгилик. Негизинен аябай сонун кино экен. Биз подружкам көз келгенбиз, ыйладык, күлдүк, бүт жанрда бар экен да. Ыйласа да болот экен, күлсө да болот экен. Актерский состав да сонун экен. Бизге баары жакты. 10/10. Көрдүк, жакшы болду. Биякта эме тартылган жагы фигня. Мен эме художник, бул кинодо главный художник мен болчумун. Ал жагы берилбеди, көп деле билинбеди. Ничего, бирок кино биз тартып жүргөндөн бүт башынан аягына чейин процессти аралаштык да. Мындай көп деле эле болот да. Бышкан убактысын көрсөк да жакты. Мага да көңүлүм толду. Бирок дагы мен байкаган жерлери себеби ошол процесс болуп атканда съемкада эми турам, эстабайм мындай кылалы дегенде жок, ушул эле болуп атат, ушул эле айла жоктон болгон жерлерин көрүп аттык. Ай байкең уже коркутат го. В общем, ошол негизи жок. Мен байкабай калгандыктан мүмкүн башкалар байкап калышы мүмкүн. Байкасаңар айткыла. Колдон келишинче ошол өзүбүз маньяк болбосок дагы ошол маньяктын образын, аурасын бергенге аракет кылдык. Жакшы. Мындай ойлонуп кеттим да кино Тасманы көргөндөн Айбек байке. Основно на реальных событиях деп атат. Ошол жерде жана музыка, Фрунзенин күндөрү деген чын эле ошол моментте да колдонулуп турбу же бул өзүңөрдүн идеяңарбы? Бул өзүбүздүн идеябыз. Негизи Тасма көркөмдөрөт го, өзүңөр жакшы билесиңер. Анан кийин биз фундаментальный основасын алганбыз. Жана көргөнгөр башында аны спойлер кылбай турайын, жана кызга байланыштуу ошол структураны алганбыз. Детальдар, переходдор, сломдор, күтүлбөгөн повороттор ал полный өзүбүздүн эмеге, калемибизге таандык. Тасманы көрүп бүттүк. Чындыгында баягы көбүнчө комедиялардан чыгып атып, жакшы маанай менен көнүп калып турбуз. Бул жерден бир башкача болдук, сезимдер өтө башкача чыктык. Ушул сезимдерди менин оюмча өзүңөр ушул видеону көргөндөн баары өзүңөр барып Бишкек шаарынан ар бир кинотеатрга кирип, сезип чыккыла. Анан айтарым 11 сентябрдан, 11 январдан баштап дегендей, бүткүл Бишкек шаарына кинотеатрларын көрүп келип келет. Такси Тасмасы.